Урматтуу шайлоочулар, кымбаттуу кыргызстандыктар. Биз өтө татаал жана маанилүү тандоо алдында турабыз. 2021 жылдын 10 январында биз мамлекет башчысын эле эмес, өлкөбүз мындан ары карай өнүгө турган жолду тандашыбыз керек. Бир уч байлардын, шылуундардын энчисине айланган бийликти элге кайтаруу мезгили келди. Ар бирибиз өз тандообузду ойлонуп жатып, бийликтин бирден бир ээси эл экенин эсибизден чыгарбайлы. Президентти шайлаганда, анын ишине баа берип, ишенимди актабаса, аны тынч жол менен бийликтен кетире турган да эл болушу керек. Акыркы 30 жылда бийликтин тарпын чыгарып, өлкөнү талап тоногон жемкорлорду мамлекетти башкарууга жолотпойлу. Баш мыйзамды эл кабыл алат. Эгерде анын жоболору эл үчүн, өлкө үчүн иштебесе, аларды алмаштыра турганда эл. Мындан ары так ошондой болушу керек. Элибиз дагы эле жакырчылыктан, мамлекеттик башкаруунун адилетсиздигинен, саясий тирешүүлөрдөн, бийликтин жоопкерчиликсиздигинен запкы тартып турат. Бирок бүгүн бизде жаңы келечекти куруу үчүн туура жолду тандап алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде абалды азыр тартипке салбасак, кризистен чыга албасак, анда баарынан кол жууп калабыз. Урматтуу мекендештерим, азыркы катаал заманда эл ичинде жакырлар, кийерге кийими, ичерге тамагы, жетишсиз үй бүлөлөр көбөйө баштаганын баарыбыз билебиз. Бирок мен жерлерде шайлоочулар менен жолугушуулар учурунда абалыбыз биз ойлогондон да татаал экенин өз көзүм менен көрдүм. Бүгүн элдин турмушу оор. Күнүмдүк турмушунда тамак ашка жетпеген жакыр адамдарды, жетим жесирлерди көрүп жаным кейиди. Кыргыз коомундагы эзелтен берки өзгөчө сыпаттардын бири марттык, берешендик, жоомарттык болгон. Илгертен жамаатташып жашаган кыргыздар жардысын журтка таштабай жардам берип келген. Элибиздин бул улуу салты биздин күндөрү да уланып келе жатканын быйыл жайында пандемия күчөгөн кезде көрдүк. Бирок бүгүн кайрымдуулук иштерин мурдагыдан да күчөтүү зарыл. Эл ичинде колунда бар жарандарыбыз жок эмес. Мен ошол жарандарыбыздан суранат элем. Өзүбүздүн коңшу колоңдорубузга, бей бечараларыбызга, жетим жесирлерибизге, дегеле кыйынчылыкка туш келген ар бир мекендешибизге камкор мамиле жана боорукерлик жасап, колдоого алсаңыздар. Кайрымдуулук дегендин өзү мусулманчылыкта да эң ыйык парыз делет. Ушуну унутпасаңыздар. Бул кыйын күндөрдө артта калат. Кыргызстан 2-3 жылдан кийин бутуна турат. Бардыгы ордуна келип, экономикабыз оңолот. Буга мен терең ишенем. Кадырман калайык журтум, кайрымдуулук кылуу үчүн сөзсүз бай болуу керек эмес. Ар бир жаран өз мүмкүнчүлүгүнө жараша бей бечаралар менен бөлүшсө болот. Мен Кыргызстанда элибизге деген жалпы элдик кыймылды баштоону сунуш кылат элем. Биз ата-бабалардан калган кайрымдуулук маданиятын эселенген жигер менен жандандыралы. Адамгерчиликти, боорукерликти унутпайлы. Албетте, дымагы бийик сөздөрдү сүйлөй берсе болот. Бирок мен да кыргызмын. Мен үчүн Кыргызстандан кымбат, анын тоо ташынан, суусунан ыйык эч нерсе жок. Бул жерде менин ата-бабаларымдын, ата-энемдин, уулумдун сөөктөрү жатат. Бул жерде менин балдарым өсүп жатат. Ошондуктан менде жакшы жашоо издеп башка жакка кетсем, же качсам деген ой жок. Менин үй бүлөм көп азап чекти. Бирок эң башкы жана эң татаал жол алдыда турат. Мен сын укканга, андан туура тыянак чыгарганга даярмын. Мага өлкөнү кубаттуу мамлекетке айлантып, кыргызстандыктардын ишенимин кайтаруу мүмкүнчүлүгү буйруп турат. Мен бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайм. Ата-бабалардын арбак үчүн, балдарым, элим үчүн колдон чыгарбайм. Мен Кыргызстандын элин татыктуу жашоого жеткирүүгө даярмын. Биз бийликтин жоопкерчиликсиздигин жоёбуз. Биз саясий тирешүүлөрдү жоёбуз. Биз адилетсиздикти жоёбуз. Биз жакырчылыкты жоёбуз. Сиздердин ишенимиңиздерге ээ болсом, аны актаганга жана кандай баа менен болбосун сактап калганга болгон аракетимди жумшайм. Үмүтүбүз өчпөй, эркибиз курчусун. Чындык деп чыйралалы. Кажыбас кайрат менен ак иштейли. Дем күч менен алдыга кадам таштайлы. Келечекти куралы. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат.
Жети туган жергебизде эсенчилик, тынчтык, бакубатчылык болсун. Дорогие кыргызстанцы, нам всем предстоит сделать очень сложный, но важный выбор. 10 января 2021 года мы проголосуем не только за главу государства, но и за путь, по которому будет идти, по которому будет развиваться наша страна. Настало время вернуть народу власть, которую присвоила себе кучка богачей и мошенников. Помните, что народ – это единственный источник власти. Сделайте осознанный выбор. Народ выбирает президента. Народ дает оценку деятельности президента. И если президент не оправдывает доверие народа, то такой президент должен мирно уйти. Не допустим к управлению коррупционеров, запятнавших образ власти и грабивших страну в течение последних 30 лет. Конституцию принимает народ. И если Конституция не работает для народа, то меняет ее также народ. Так должно быть. Мы, кыргызстанцы, как никто, ценим свою свободу. И если на нее покушаются люди из власти, то мы готовы на решительную борьбу для защиты нашей свободы. Народ все еще страдает от бедности. Народ страдает от несправедливости и безответственности власти. Народ страдает от политических столкновений. Но сегодня у нас есть возможность выбрать правильный путь, чтобы построить новое будущее. Если сейчас не выправим ситуацию, если сегодня не сможем выйти из кризиса, мы потеряем все. Дорогие соотечественники, бывая на местах и встречаясь с избирателями, я еще раз увидел, что нашим людям живется очень тяжело. Очень больно видеть, как многие семьи оказались в сложной ситуации. Люди часто еле-еле сводят концы с концами. В то же время у нас немало тех, у кого есть возможности помочь другим. Я бы хотел обратиться к ним. Я прошу вас помочь своим соседям, детям-сиротам, всем нашим гражданам, которые сейчас нуждаются в вашей поддержке. Проявите милосердие. Дорогие кыргызстанцы, для того, чтобы помогать кому-то, не обязательно быть богатым. Давайте все, у кого есть возможности, будем помогать друг другу и поддержим тех, кто сегодня очень в этом нуждается. Я уверен, что мы успешно преодолеем сегодняшние трудности. Пройдет год-два, и наш Кыргызстан встанет на ноги. Экономика начнет работать на благо нашего народа. Я твердо верю в это. Если сказать просто, то я кыргыз, и для меня нет ничего дороже родной земли. В этой земле похоронены мои предки, родители, мой сын. На этой земле живут и растут мои дети. Поэтому у меня даже в мыслях нет искать лучшей доли в другом месте или бежать куда-то. Я готов к критике, готов делать выводы. Главное, мне выпал шанс сделать наше государство сильным и оправдать доверие кыргызстанцев. И я не упущу этот шанс. Не упущу ради памяти своих предков, ради своих детей, ради моего народа. Я готов сделать жизнь народа Кыргызстана достойной. Мы положим конец безответственности власти. Мы положим конец политическим интригам и столкновениям. Мы положим конец несправедливости и произволу. Мы положим конец бедности и коррупции. Получив кредит вашего доверия, я буду оправдывать и беречь его. Это мой священный долг. Пусть не гаснет наша надежда и крепнет наша воля. Давайте стоять за правду, работать честно и с вдохновением, уверенно шагать вперед. Пусть всегда будут мир и согласие в нашей стране. Служение будущему начинается сегодня.